Çastanıp бүгүн кебер алчуларым келип аякка чыгып адыргатып. Жашап тогуштарың кандай? Жакшы. Жакшы өсүп атабы? Оор сыркоо болгон жокпу? Тукум тууп атабы? Тукум тууп атат. Берки тукумдарын качан ачайын деп калды биринчи ачайын салгандарың? Биринчи салгандарым ошо май этекте ачылат, майдын 27-28-леринде. Жемин каякта? Жем. Көрөлү. Окей, жем. Жемдерин жайып сал, чок болбосун. Шериктери келбей атат го. Ма. Колдон дагы жейби? Колдон жейт эле. Немеге төгүп койгон неме? Кара эмелер, беркилер. Эртең менен жем берип койдум да ошо сактар ток болуп Айга. аз келбей атат. Азыр эми келе жатат мынакей. Ма, бүйт. Ма. Кокуй, колумду жулуп алабың? Gel bas böyle. Gel hemen diyeceksin. Gel. Булар раса неме көңүлүнө туура келгенде бийлешет раса. Бийлешип, тегеренип, ойношуп. Жүгөрү, будай. Өзүнүн ошо кошулма жемдери бар. Мындай. Витамин кошулган жемдери бар, мындай жемдери. Анан кийин беде беребиз, көк беде. Тарадан ооруп келип беребиз. Анан кийин кышын асысы курук бедени дробилкадан чыгарып беребиз. Майда кылып чыгарып беребиз. Можакка салып коебуз. Көбүнчөсү ошо мындай көп неме витамин кошулган жемдерден беребиз. Витамин кошулганда алиги тукумун неме болуш үчүн, тез көбөйүш үчүн, анан кийин өздөрү да неме иммунитети болуш үчүн. Bunlar seni tanıyor mu? Ооба, тааныйт. Келишет өздөрү көрүп неметип келишет сырттан. Адамга жакын да. Колго жакын. Бийлегендерин көрүп сүйүнөт, багып алып. Музыка койсо бийлейт. Ма. Gel ver bas. Gel. Gel ver bas. Ma. Gel. Bunlar niye sizge gelmeydi? Hazır ошо сиздерди көрүп чочуп качатат. Gel bas. Жок, азыр булар мага көнүп калышкан жем берип караганым үчүн. Ой. Жүрөк болуп турайын жаныңда. Бул төй куш бакканымдын себеби балам ушу нече жылдан бери ишкооз болуп жүрүп, эми арзусуна жетти да. Анан жетип ошо Өзбекстандан чыгарганбыз. Булар 2 макиш, 1 корозу, 1 семья болот экен. Анан ушу жашап укасынын жардамчылыгынын астында багып атат ушулар. Убагында ушу жемин берет, дарыларын берет. Ушу азыр инкубатордо тукуму бар, ушу майдын акыркы күндөрүнө ачып калат. Эмне үчүн балаң ушу тогушка кызып калды мындай сурап көрдүңүзбү? Улуңуздун аты ким? Азыр каякта? Эмне үчүн улуңуз жок? Колун айтып бериңизчи. Балам азыркы учурда Сахалинде, Базарбай уулу Жамалбек ушу жашынан ишкооз болуп багып максатына жетип, өзү багып, азыр эми ошол жакта жүрөт. Ошонун немесин улантып атабыз да, неме болчу. Мен башында каршы болдум, ушундан көрө жөн эле мал баксаң деп, анан ал бир башкача да деп, анан бирок алып келип баккандан кийин мен дагы аябай кызыгып калдым. Буларды көрүпчү. Буну 1 жылча болуп калды келгенине. Азыркы
учурда тукум тууп, тукумдары инкубаторда. 6 ургачы, 3 корозу бар. 2 мәкиш, 1 корозу, 1 семья болот экен да. Семьяларды эми мына чоң короздор мушташып кетет экен да, эми баягы маштегин кызгангандай болчу. Тукум деле кызганып неме кылат экен, коруйт экен, маштегин деле коруйт экен. Ошо мушташып кетишет экен, ошого бөлүп багылып атат. Токтой эле тууп эле кете берет экен, 2 күндө бир тууйт экен, анан өздөрү ачпайт экен. Инкубатор ачып эметип. Мунун кызыкканыбыздын себеби булардын азыр көрүп атасыңар, азыр эт багытынчы. Эт багытында булардын эти адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу экен да, жеңил болот экен. Ошого байланыштуу да көбүнчө эле ушу ден соолукка пайдалуу. Анан эти адамга жагымдуу келет. Ошого жараша. Анан кийин киреше булактарынын бири экен да. Жумурткасы баасы ар кандай сатылат, бирок ар бир макиш 60-80ге чейин туйт да экен да. Биздин изилдөөбүзгө караганда бир макиши 60 штуктан 80 штукка чейин жеткизет экен да. Эгер витамин жакшына жемдерин берсек, жакшы жумурткаганга жакшы экен. Өзүн малдай эле берет, этичи. Мындай караганда ушу 60, 50, 40 ар кандай да булар. 6 айга чейинкиси жогору, 6 айга чөжөлөрү мындай азыраак берет да. Эми булар азыр салмагы көп да. Булар азыр бир 5 жылдык деп алганбыз да. Жумурткаларын жакшы ачырып, мындан ары да ушу көбөйтүүнүн негизинде пландап жатабыз да, иштерибизди көбөйтүп, чөжөлөрүн жакшы ачырып көбөйтүп алсак. Булардын жакшы көргөнү буларга ушунчалык кенен жер болуш керек. Себеби булар турганда чуркаш керек. Айланып, корону айланып чуркаш керек булар. Анан ушу жашылчаларды жакшы көрөт. Кандай жанагындай, кандай десем, мөмө жемиштин баарын жакшы көрөт экен да буларчы. Кандай мөмөнү туурап берсек дагы жейт да буларчы. Салатты жасап берсең деле жейт. Жаман көргөндөрү ушу иттерди жаман көрөт экен. Итти көргөндө жиндери келишип, ушундай ачуулары келип кетет да. Анан бирок адамга жакын болот экен. Ачуулар келгенде кадимкидей эле кыйкырышат. Мындай эме болуп, тээп, жиндери келип, кубалайт да кадимкидей. Эми бейтааныш адам келсе, баары ишенич жок да, бейтааныш адамдар келсе. Эми бизди го таанып калды. Эрте туруп чыкканда, кородон чыгарганда аябай бийлешет эле. Мындай чуркап, бийлеп, кенен. Мына жака тууп коюптур жумуртка. Кел. Маки апа, мына жака тууп коюптур жумуртка. Бүгүн дагы Кече тууп. туубады эле, мурдагында анан бүгүн тууптур жумуртка. Маки. Бүгүн тууптур жеңе. Маки. Сизге мунусу мага кана. Маки. 2 күндө бүгүн 2 күндө. Төө куштун жумурткасы бул салмагы 2 килога чейин чыгат да бул. 1600, 1700, 1800 мына алдыңкылары баары инкубатор аппаратка салынган. Эми буну да 1-2 күн дем алтып, мындайдан коюпчу. 1-2 күндөн кийин мында аппаратка салабыз да. Буну куруп жесе болобу? Куруп жесе болот, буга бир көпчүлүк адам керек да. Бир 8-9. Караганда витаминдүү да болсо керек, витаминдүүлүгү дагы жакшы, Дамы кандай? Дамы жакшы, кадимкидей эле тооктун жумурткасындай эле. Башта биринчи тууганын кызыкчылыкка куруп жеп көрдүк. Ушу 4 адам 1 сутка жегенбиз да. Кусу тооктун жумурткасындай эле болот экен. Көкпеде. Жайдардын үйүнөн айдап оруп келип жедире. Ой, колум жеп алла.
Olmasa bu koy mal da elecek de. Bizim hali grupağız var da. Kuş kanatlılar. Bas oraya. Bas. Bas. Geleyip at. Bas. Bas. Hı hı. Hı hı. Bas. Мәкіштерін айда. Мо құрыс қызғану да тұшы мәкіштерін. Айда. Нарақа чөп жаққа көздетіп айда. Bas. Айда. Bas oraya. Bas. Ayda. Koy. Can. Тоқыш дейлі аталғаны бол болса, şu мал қой дейлі жем чөп жейді. Наоборот, алардан азырақ жейді. Қышында бұлар ысық суық дешпейді. Şu анчалық эле неме şu малдай эле карала берет. Şu уагында чөбүн жеп, уагында жемин жеп. Бұл қақыраған таш сайдың жегі болчу. Бұл жаққа дамба құрылғандан кейін бұл жақтан құм чайқады. Анан кейін анча-мынча топырақ, малдың қықтарын төгіп, мұны чекелеріне бақ тіктік. Ама ол жерлері құм, судағы жетпей қалады. Анан бекер турбасында біз ушу төөкуш чарбасын өнүктүрүүгө кириштик. Кудайым буйруп насып кылса дагы жакшы пландарыбыз бар алдыда. Эт багытында өндүрүп жатабыз да эми. Азыркы продукциянын көбүнчө мына окраска адамга ден соолугуна зыян, эттер көбөйүп кетти да, ал эми мунун зыяны жок экен. Мында көп оорулар болбойт экен, ошонун негизинде ушу төөкушту өндүрүп жатабыз да. Келечеги эми бизде көбөйтүү ушуну өндүрүп көбөйтүүнүн негизинде азыр пландарыбыз ушундай азыр. Ушу жайтым ушу төөкуштарга туура келет экен да, бул жактары көлөкө, анан ушу тосуп чекелерин. Тұқымдарын алдыңарбы? О, инкубаторға барайлы, ошо бастырған жерин. Экинчисин канча тұқым болуп калды, экинчисин эмес? Экинчисине бир 3 та жумуртка алып калды, тұқым алып калды. Эми буну бүгүн салам инкубаторга. Отуру салып кошуп кое берсе болобу экен. Неме, чогултуп, 3 4 кылып чогултуп анан салат экен да, немеге, инкубаторга. Ошо бүгүн салам эми, бүгүн. Свет өчүп кыйнабай атабы? Кээде 2 саат, 3 саат өчүп калат. Кээ бир жерлерде ремонт болуп, ошондо неме болуп калат. Тұқымға неме зияны тийбейби экен? Бир 2 саат, 3 саат өчүп калса неме болбойт экен, анан кийин бир сутка, 2 сутка өчүп калса болбойт экен да, ошондо движок коюп иштетебиз да. Инкубатор ушул жактабы? Могу жакта ушу вид кылмакта. Көрөлүчү. Могу карап. Жанында жемдери эми бар окшойт да? Жемдер дагы бар. Жемдерди чылдырып койсоң, немени көрөлү. Инкубаторда. Немеси градус 36-5те туруш керек. Анан кийин мына немеси влажность немелердин олор 25те. Мына аралаштырып неме кылып, ошонусу ар 99 мүнөттө бияка, 99 мүнөттө бияка кылат. Мынусу десе сырттагы градус. Мунусу да ошо мунусу билдирип турат немелерин, градустарын, сырттагы ичкеридеги температураларды. Ошо анан мунусу муну авто деп басып койсоң, мына өзү иштей берет. Мына ручной деген басып койсоң, өзүбүз колдо ручной аралаштырабыз бияка кылып. 39 күн, 42 күндө мунубузга азыр 14-апрелде салдык, мына жумурткалардын бар жогуну. Азыр эми мына май этектеп ачкылат, ушай этектеп. Бош орундарына сала беребиз. Ушунасы ачпайт, ушунасы
şu jayın nasil açat da. Bular oşo özleri açmagandyktan anan inkubator menен açtırabız da biz. Özleri açmagandyktan. Özleri oşo Afrikada açat eken oşo kumga gömüp nemetip. Biz jakta neme klimatda tura gelbey kalatken da. Bir türlü ısık, bir türlü soğuk bolup ketip oşoga. Oşo anan biz oşo inkubator menен açtırabız oşo. Birinci alganыбыз, ama kийинкиси жаңы. Bir kalıpta oşo 36,4, 36,5 bolup turat da gradusu. 42 günde açat anan. Birinci jol açtıratабыз bu yıl. Çöjөsүн tukumdan çıkayın dep kalganda bir gün 2 gün kalganda neme özünün o жерде немеси бар. Oşoga alabыз idişke alabız. Isık neme, oşonun içine at çıgat idişin içinde. Биздин али группабыз бар да. Кушканатуулар группасы.